Орус автоунасын күтіп жатқан біздің көрүүчүлөргө мына эми кезек дагы ушу автоунааларга жетип келди. Жаңадан көрүп аткан көрүүчүлөргө айта кетейин, сиздер Машина Кейдж каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 5 июль 2020 жыл апта күнгө жекшемби. Биз азыр ушул айткандай орус автоунааларын тартабыз. Мына жакта бардыгы тең. Көрүп турганыңыздарда жалаң ВАЗ көбүнчөсү 90%га жакыны. Анын арасында УАЗ, Волгалар болсо дагы тарткан аракет жасайм. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпагыла. Эч жок дегенде кайсы шаардан көрүп атканыңыздарды же смайлик калтырып коюңуздарды суранабыз. Бул каналыбыздын өнүгүүсүнө чоң түрткү берет. Жана биз дагы сапаттуу тез видеолор чыгарганга дагы мүмкүнчүлүк туудурат. Аянбай манжаларыңыздын 1-2 шилтемин кылып коюңуздарды суранабыз. Мо машинага кайрылалы. ВАЗ 2114 2007 жылы чыгарылган, объему 1.6 инжектор булар. Эсин бир номерин айтып коеюн: 550 60 66 61. Басы 130 беле? 130 миң сом. Мындай куюлган дисктер экен, баллондор төртөө тең жайкы. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. ВАЗ 2111 Россиянын номеринде. Бир 1985 жылы чыгарылган, объему 1.6. Эсин байланыш номерлери. Так, мына мотор жагында көрсөтүп коеюн. 0.6 мотору. Так, таптаза эле болуп турат. Ошондо өзүнүн родной краскасында бу. Коробка 5-те. Коробка 5 ступка деп атат. Алтыныкі, мост алтыныкі. Мост алтыныкі дейт. Так, баасы 300 миң сом деп атат, айтылыш баасы. Канчага сурады, бербедиңер? 240 миңге бербедим дейт эси. Нива? жылы чыгарылган, объему 1.7, баасы 180 миң сом. Кеми бар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жалаң гана калыс түрдө эле көрсөтөбүз бардык маалыматтарды. Баалары дагы ошондой эле. Көбүнчө айтылыш баасын эле сиздерге маалымдап кетебиз. ВАЗ 2107 2010 жылы чыгарылган, объему 1.6. Баасы 150 миң сом. ВАЗ 2114 2008 жылы чыгарылган, объему 1.6, эсин байланыш номери. Кыргызча 14 то, енем. Так. Бул дагы алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, салону деле таза. Жакшы эле көрүнөт. Баасы 100 канча? 150 миң сом. Мына дагы кагасын көрсөтүп коеюн. ВАЗ 2107 2010 жылы чыгарылган, объему 1.6. Машинанын ичинде кардарлар отурушат окшойт, уже содалашып баштаптыр, кызыгып. Бунун айтылыш баасы 150 миң сом. ВАЗ 2106 1996 жылы чыгарылган, объему 1.5, баасы 115 миң сом. Эсин байланыш номери 221 11 11 65. Салонда көрсөтүп койлу.
Урматтуу көрүүчүлөр, могу Нива сатылыптыр. 2000 канчанчы жылы чыгарылган, мына жакында барып көрсөтөйүн. 2015 жылы чыгарылыптыр. Объему 1.7. 300 000 сомго сатылыптыр. ВАЗ-2107. Россия транзит номеринде. 2011 жылы чыгарылган, кыймылдаттуусунун көлөмү 1.6, эсин байланыш номери. Чийилгендерге жазылбагыла, чалбагыла, ошол түбүндө жазылып турган номерге. 74 эсин байланыш номери канча дедим? 774 040433. Баасы 125 000 дедиңби? 125 000 сом деп атат. Салону. ВАЗ-21099 Россия номеринде. Мындай куюлган дистерде болгондору 2000 жылы чыгарылган. Кыймылдаткыч көлөмү 1.5, эсин байланыш номери. Инжектор бул, карбюратор эмес. Мо торпедасы да Европанель экен. Жакшы. Булар да кичине бааланат. Баасы 110 000 сом, кеми бар. ВАЗ-2107 2010 жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 140 000 сом. Эсин байланыш номери 777 363 669. Центр замок, электропакет дейт. Алдыңкы айнектери көтөрүлөт экен да, кайсы жакта? Болду, азыр көрсөтүп берем. Мынакей ол жерде экен. Так, жакшы. Сигнализация жок, бар экен го. Бар экен сигнализация дагы. ВАЗ-2107 төртөө тең кышкы экен, шыптары менен. 2010 жылы чыгарылган, объему 1.6, эсин байланыш номерин бирөөсүн айта кетейин. 504 00 01 42. Шумоизоляция болгон дейт. Багажнигиби? Ичинде салон аркылуу ачылат экен. Эскисин салып койдур. Өзү мыналар келди, төртөө тең ушундай. Протекторлар жакшы. Баасы 100 канча эле? 160 дедик. 160 000 сом. ВАЗ-2107 2011 жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 130 000 сом. Бир аз туруп чыгат. Видеону качан чыгат деп да сурап атышат. Биз да мүмкүн болушунча, урматтуу көрүүчүлөр, эртерээк чыкканга аракет жасайбыз. Чыгарганга. Иж же Москвич да деп коерсек болор. 412, 412 моделде. 1984 жылы чыгарылган. Объему 1.5. Ижевскте чыгарылган экен. Эсинин байланыш номери. Канча дедиңер эле? Канча дедиң эле? Басың? 50 000 сом деп атат. Кеми бар дейт. Барды эле накадуу жүрөбү? Накадуу жүрөт. Өзүм жүктү көтөрөт бул, Жакшы. Булар айткандай, могу болбойт. Акебиз айткандай жүктү аябай жакшы көтөрөт. Себеби бунда мына байкасаңыздар, ресор бар. 1 тоннаны деле көтөрө берет. ВАЗ-2114 төртөө тең ушундай летый дистерде экен. Бул дөңгөлөктөрү жайкы,
2006 жылы чыгарылган, объему 1.5, эсин байланыш номери 778 464 661. Баасы 160 миң сом деп атат. Qaysi kanal aka? Машина KG каналы. Подлокотник бар екен, а? Жақшы. Lada Priora. 2008 жылы чыгарылган, объему 1.6. Так, телефон номер жазылган бы? Жазылган екен. Лаки. Басы 170 миң сом, а? Булардыкы ролі гидравлика емес, а? Электро болот, а? Электроусилитель болуш керек, булардыкы. Подлокотник бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, жана күскүлөрүндө регулировкаласа болот. Басы 170 миң сом. Та бир жолу